Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 25 декабрда Баткен облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Баткен районунун Карабак айылынын жашоочулары менен жолугушуу өткөрдү. Барлашуу жүрүшүндө мамлекет башчысы аймакты өнүктүрүү маселелерин талкуулап, жергиликтүү тургундарды кызыктырган суроолорго жооп берди. Садыр Жапаров белгилегендей, мамлекеттик чегара маселелерин жана башка приоритеттүү милдеттерди чечүү үчүн мамлекет колдон келгендин баарын жасап жатат. Өз кезегинде жергиликтүү тургундар бүгүнкү жолугушуунун алар үчүн маанилүүлүгүн белгилешип, көйгөйлүү маселелерди ачык талкуулоо мүмкүнчүлүгүнө ыраазычылык билдиришти. Ошондой эле алар пенсия жана жөлөк пулдар сезилерлик көбөйгөндүгү үчүн президентке ыраазычылык билдирип, Баткен облусуна өзгөчө макам берилгенден бери бул аймактын тургундарынын жашоо турмушу акырындап жакшырып баратканын баса белгилешти. Ушул эле жерде Садыр Жапаров Баткен районунун Карабак айылындагы жолдун бөлүгүн жана ички көчөлөрдүн тротуарларын таш менен төшөө боюнча пилоттук долбоордун жүрүшү менен таанышты. Мамлекет башчыга план боюнча 3 километр жолго эксперименталдык түрдө таш төшөөлөрү боюнча маалымат беришти. Учурда 100 метр таш брусчатка төшөлгөн. Бул ыкма жолдорду кадимкидей асфальттоодон арзан экени белгиленет. Маселен, 1 километр жолду таш брусчатка менен төшөө үчүн 6 миллион сом керектелет. Таш төшөлмөнүн бекемдиги жана суукка туруктуулугу да жогору. Маалыматты уккандан кийин президент Садыр Жапаров жолду таш менен төшөп, куруу боюнча пилоттук долбоор оң натыйжа берсе, анда жол тилкесин табигый таш менен төшөөнүн мындай ыкмасын айылдын ички жолдоруна киргизүү маселеси карала турганын белгиледи. Президент Садыр Жапаров Баткен районундагы Достук чегара заставасына барды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Баткен облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Баткен районундагы Достук чегара заставасына барды. Мамлекет башчысы имараттын абалы жана аскер кызматкерлеринин кызмат өтөө шарттары менен таанышты. Мекеме бардык зарыл болгон жабдуулар менен жабдылганы жана керектүү талаптарга жооп берери белгиленди. Президент Садыр Жапаров чегара кызматынын материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча ырааттуу иштер улантыла турганын баса белгиледи. Мамлекет чегарадагы аскерлердин кызмат өтөөсү талаптагыдай деңгээлде болушу үчүн бардык зарыл шарттарды түзүүдө. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук.